Ысык Көл облусу Кытай Эл Республикасынын региондору менен кызматташып келет. Облусу менен Ак Суу округу ортосунда буга чейин да жолугушуулар болуп, 1994-жылы экономиканы өнүктүрүү боюнча келишимге кол коюлган. Ал эми бул жолку жолугушууда Барскон, Үч Турфан, Ак Суу унаа жолдорун куруу долбоору жана бедел өткөрмө бекетинин ачылышы туурасында сөз болду. Барскон, Үч Турфан, Ак Суу унаа жол долбоорун жана бедел өткөрмө бекетинин ачылышына Кытай тарап менен талкуулоого жана келечекте биргелешип ишке ашыруу мүмкүнчүлүктөрү кароо маанилүү. Ал үчүн баарыбызга маалым болгондой 2023-жылы эки мамлекет ортосундагы активдүү иштер алып барылып жатат. Кытай Эл Республикасынын өкмөтү жана Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин ортосунда сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жана ушул жылдын сентябрь айында чек арага чейинки автожолдордун курулушунун долбоорлук маршрутту жеринде каралган болчу. Жолугушуунун жүрүшүндө Ак Суу округунан келген делегаттар да өздөрүнүн иш сапары туурасында кеңири маалымат беришти. Бул жыйында 2023-жылы эки өлкө ортосунда бир катар активдүү иштер жүрүп жатканы маалым болду. Жыйынтыгында жумушчу топ Барскон, Үч Турфан автоунаа жолун эң ыңгайлуу багыт катары аныктаган. Аталган долбоорду ишке ашыруу боюнча жооптуу мамлекеттик орган бул Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялык министрлиги. Бедел чек ара өткөрмө бекети ишке ашырылса, Ысык Көл облусунун экономикасын өнүктүрүүгө оң таасирин берерин облус башчысы белгилеп өттү. Жыйындан соң Кытай Эл Республикасынын Ак Суу округуна келген делегацияны Жети Өгүз райондук мамлекеттик администрациясы тийиштүү жетекчилер менен бирге Сөөк ашуусуна чейин алып барышып, кеңири маалымат беришти. Мирим Субакунова, Илич Касыйынов, Мадина Абакирова, Каракол шаарынан.